баштоо үчүн сөз кезеги Ташкөмүр шаары Меңдугул аймактык башкармалыгынын башчысы Мамат экеге берсек. Assalamu alaikum. Mugallimler, ejekелер, агайлар, биздин келечек муун болгон жаштарыбыз, окуучулар. Бардыңарды мына эртеңки биздин желбиреген желегибиз, кызыл туубуздун күнү менен бардыңарды куттуктаймын. Силерге бекем ден соолук, узак өмүр, бактар каалайм. Азыркы мезгилде мына илимдин, техниканын жетишкен деген мезгилинде жакшы билим алып, силер Кыргызстандын келечегисиңер. Ошон үчүн жакшы билим алып, азыр айтылган эжекелердин, мугалимдердин талаптарын туура түшүнүп, аткарып, жакшы билим алып чыгышыңарды каалаймын. Силерге бекем ден соолук болсун. Үй-бүлөңөрдө ата-энеңер менен чогуу болгула, дайыма тынч болгула. Асманыбыз ачык болсун, элибиз тынч болсун. Ал эми ушул жердеги эмгек жамаатка чоң ийгиликтерди каалайм. Ташкөмүр шаарынын садака биримдигинин кайрымдуулук фондунун мүчөлөрү Малабеков Талайбек Малабекович, Жабакулов Чыңгыз Жабакуловичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу эжекелер жана окуучулар. Өзүңөр билгендей, Ташкөмүр садака биримдиги Ташкөмүр шаарындагы мектептерде орус тили жана англис тилинен тест конкурс уюштуруп жатканбыз. Бул кандай максатта? Силер туура түшүнгүлө, тилекке каршы азыркы убакта мектепти бүткөн биздин окуучуларыбыз мектепти бүткөндөн кийин Россия мамлекетине жана башка чет мамлекеттерге иштегени чыгып кетип жатышат. Кудай буюрса мамлекетибиз оңоюп да калат жакынкы күндөрдө, жылдарда. Анан кийин биздин Россияга барган Ташкөмүрдүн мигранттар жаңы барганда орус тилинен, чет тилдерден кыйналгандыгы үчүн ошол биздин Россияда мигранттар ушундай демилге көтөрүп, Ташкөмүр шаарында мектептерде билим жагына көңүл буруп, тил жагына көңүл буруп, ушу биздин окуучулар бүткөндөн кийин Россияга барганда, чет мамлекетке барганда кыйналбасын деген ой менен ушул конкурсту уюштурушуп атат. Мынакей жыйынтыгы да чыгып калыптыр. Жалпы ушу Ташкөмүр шаарынын тургундарынын атынан, жалпы 12-чи мектептин эжекелеринин окуучуларынын атынан биздин Россияда мигранттарга ысык салам жолдоп койгонго уруксат этиңиздер. Кийинки сөздү биздин садака биримдин мүчөсү Жабакулов Чыңгызга берип коём. Ассаламу алейкум. Урматтуу окуучулар, кымбаттуу эжекелер. Байрамыңар менен да бир жолу. Ар дайым желегибиз ушинтип желбирей берсин, буйруза дүйнөгө ушуп желектерди желбиреген баарыбызга насип кылсын. Кыскача биздин максатыбыз жөнүндө түшүндүрө кетели силерге окуучулар. Биздин максатыбыз биз Ташкөмүр садака биримден коомдон болобуз да. Ошол жерде колдон келишинче жардам берген аракет кылабыз. Бул коом эмне себептен кандай болуп түзүлүп калган? Бул коом ошо өзгөчө Ташкөмүрлүк жердештердин Россияда жүргөн биздин бир туугандарыбыздын инициативасы менен ачылган. Бизде көбү Россияда иштеп жүрүп, убактыбыз өтүп атат. Өзүбүз патриот жигиттерибиз көп, патриот эжелерибиз көп Москвада. Ошол эжелерибиз, ошол акелерибиз убактыбызды текке кетирбей, кичине болсо да шаарыбызга кандай кылып жардам берип калабыз, кантип салым көрсөк болот деп идея менен анан ушундай акча чогултуп өзүбүздүн бир муктаж болуп аткан жердештерибиз болсо, же болбосо шаарыбызга же башка ушундай бир жакшы салымдарды кылып калалы деген ой менен ачылганда бул Ташкөмүр садака коомдук фонду. Анан бизде ушу тил билсең, дил билесиң деген билимге өзүбүздүн бир немебиз бар эле, программабыз. Ошонун бүт жагынан иштеп келип туруп, акыры ошол
тилге келдик да. Именно английский анан русский тилге переводуна деп. Антпезек бизде көп жердештерибиз чөт өлкөгө чыкканда тилден кыйналып калат экенбиз. Бардыгыбыз окуу жайга тапшырган орабыз, же болбосо иштеген орабыз, ошондо кичине болсо да бир салым болуп калсын депчи. Алдан сырткары окуучулар ушул азыр мээнет кылып чет өлкөлөрдө биздин ташкөмүрлүк жердештер салым кошуп атат да. Ушу биздин ташкөмүрлүк жердештерибиздин жогорку немеси билими жогорку деңгээлде болсун депчи. Ошол нерсени бардыгыбыз максимально колдон келишинче аракет кылып колдонушубуз керек. Канчалык көп тилди билсек, ошончолук көп дилди билебиз. Ошого окуучулар аракет кылып жакшы будан арды улантайлы. Буйруза дагы экинчи тур болот. Азыр может биринчи турунда көп анча түшүнбөй калышы мүмкүн. Экинчи турунда жакшылап аракет кылып, жигиттерибизге да отдельный конкурс уюштуруп берели деп атабыз. Анткени биздин жигиттерден аз болуп атат, жеңүүчүлөр болбой калып атат. Ошого Буйруза эжеке эмки экинчи турунда жигиттерибизге отдельно, кыздарыбызга отдельно болуп өткөрөлү деп атабыз да, чтоб жигиттерибизге дагы бир стимул болсун деп. Анан окуучулар мындан дагы 3 тур болот өз быйыл. 3-үнчү турга да барыбыз аракет кылып, катышкан аракет кылайлы. Бул ушу тилди билип алсак бизге аябай чоң салым болот да, анткени биз бардыгыбыз жакшы жашоону каалайбыз да, бардыгыбыз ушул жердегичи. Көбүнчө суктанабыз да, Америкадан мындай үйлөр курулуп атат, же Америкадан мындай болуп атат деп, же Кореядан мындай техникалар өнүгүп атат, Кореядан мындай жакшы нерселер бар депчи. Ошондой нерсени кылсак биздин колдон да келип турган нерсе да, алар деле биздей адамдар да, 2 кол, 2 буту бар, 2 көзү бар. Бизден эч кандай өзгөчөлүгү жок алардын. Болгону биздин аракетибиз көп болуш керек. Талыкпай мээнет кылышыбыз керек бардыгыбызчы. Жакшылап билим алышыбыз керек. Кайсыл мамлекет, өнүккөн мамлекет карасаңар, билимдери алардыкы дагы өтө жогоруда турат да, билимдик деңгээлдеричи. Бул жашоодогу аракетибиз бардыгы өзүбүздөн. Канчалык жашообузду оңдойбуз, же болбосо шаарыбызды оңдойбуз, же мамлекетти оңдойбуз десек, ошончолук өзүбүз дагы аракет кылып, ушу билимге жакшы көңүл бурушубуз керек да. Азыр окуучулар силердин ишиңер только окумай да, окумай. Окусаңар, окуп канчалык үйрөнсөңөр өзүңөргө аябай сонун жардам тиет. Биз азыр мынакей Мамат эке, Талай эке, мен ишим иштеп бала чаканы багыш керек да. Окуганга менде уже мүмкүнчүлүк жок, убактым жок. Башка ушундай болуп кетет да. Силерди азыр башка эч нерсе ойлондурбаш керек. Силер только окушуңар керек да. Окуп убакыт бар. Азыр мээңер силердики аябай свежий, орусча айткандачы. Свежий, жакшы сиңиресиңер, бардык нерсени үйрөнсөңөрчү. Окууну бүткөндөн кийин уже окуу жайга тапшырсаңар да кыйналбайсыңар, иштесеңер да кыйналбайсыңар. Ошого жакшылап аракет кылып окуп калайлы окуучулар. Сөз беребизби? Аракет кылайлы. Биздин канчалык окуп, билим алганыбыз өзүбүзгө да салым болот, шаарыбызга да салым болот. Шаарыбызды канчалык өнүгүшүн кааласак, ошончолук өзүбүз дагы билим алып өнүгүшүбүз керек. Ошондо өзүбүз да өнүгөбүз, шаарыбыз да өнүгөт. Буйруза экинчи туру жакында болот, бир айдын ичинде. Экинчи турунда ушул эле сөздөрдү дагы жакшылап үйрөнгүлө. Алдын ала силерге берилип атат да, бир ай мурунчу жакшылап даярдангыла переводун. Анан өзү биздин программанын ичинде ушу дагы дополнительно 4 алфавитти кошобуз да, буйрузачы. Но экинчи турунда 2 алфавитти өзүңөр тандап, анан дальше кошуп кетесиңер. Ал алфавиттердин ичинде корейский кирет, японский кирет, турецкий кирет, анан кийин арабский кирет. Ошолордун алфавиттерин А, Б, В ошолорун перевод кыласыңар. Ошонун арасынан экөөнү кыласыңар, уже 3-үнчү турунда ошо 4 алфавиттен кирет. Анан буйруза биздин максат эжеке. Эмне болот да, азыр ушу 1000 сөздү эле жылдын аягына чейин окушуп, жатташып калса, кичине болсо дагы ушу билип калышат, эсинде калат депчи. Анткени азыр каждый сөз башка кыла берсек, башында азыркы билген, жаттаган переводдорун может башка сөз кылып салса, кийин эсинен чыгып кетет да.
ошол эле сөздөрүн кайталап турса эсинде калат. Алдан сырткары ушу 1000 сөз деп атабыз да, 1000 сөздүн жылдын аягына чейин бардыгын билип калса, уже бул аябай чоң бизге результат да. Өзү деги эле 1000 сөз өзү мында караганда аз. 1000 сөздү билгенчи көп билишибиз керек. Бул аз. Эми буйруза кийинки жыл дагы муну Кудай кааласа токтотуп улантабыз. Кийинки жыл уже бул жерде может турецкий деп, может японский деп уже бунда как словарь катары киргизебиз Кудай кааласа. Жыл сайын барган сайын көбөйүп кетебиз да. Азыр ушинтип баштап кетип атабыз. Анан эң негизгиси жигиттер, силер жакшылап аракет кылгыла. Анткени мындай да жигиттер, силер таш көмүрдө кала турган жигитсиңер да, балдарыңар таш көмүрдөн намысын коргой турган, таш көмүрдө силер өнүк тура тургансыңар да. Кыз кишилер турмушка чыгат, может кетет, может күйөөлөр менен да баш кошуп алар кете тургандар да. Силер бул жерде кала турган жигитсиңер, инсандарсыңар. Ошого жигиттер жакшылап көңүл бурайлы сурарыча силерден. Буну биздин убакта, мен убагымда ушинтип бизге ушинтип конкурс уюштуруп берип, анан утсаңар мындай кылабыз, утсаңар мынтебиз деп бизге мындай нерселер болбогон да. Азыр ушундай болуп аткан нерсе бул эми канчага чейин узарат, канчага чейин болот экен пока белгисиз. Ошого каждый болуп аткан нерсени колдонуп калайлы. Анткени ушул акчалай жардам берүүчүн уюштуруп атабыз да. Бул нерсени биздин эле ушул жерде баардыгыбыздын туугандарыбыз сөз, ар бирибизде сөз бирден. Россияда да туугандарыбыз, может кээрлерибиздин ата-энелерибиз, может эжелерибиз, может акелерибиз. Ошолордун эле салымы бул. Алар анткени аякта мээнет кылып иштешип атат. Кичине болсо дагы ушу шаарыма жакшы бир салым болуп калсын деп 50 сом, 100 сомдон кошушат да, ошо кошкон акчаны колдонуп калайлы окуучулар. Бардыгыбыз. Анткени алар ал жакта деле кыйналып пешене терме иштешет, мээнет кылышат, анан кийин салым кошушуп атат. Биз бардыгыбыз өзүбүздүн ата-энелерибизди жакшы көрөбүз да. Ата-энелерибизди сүйүндүрүбүз келет бардыгыбыз, окуучулар. Ошого келгиле, жакшылап аракет кылып, мыкты инсандардан бололу, ата-энелерибизди сүйүндүрөлү. Келечекте буйруза Ташкөмүр шаарыбызды өнүктүрөлү. Шаар бизге керек, мамлекет бизге керек. Биз оңдобозок, башка чет өлкөдөн бирөө жарым келип оңдоп бербейт бизге, окуучулар. Эң ушу шаарды өнүктүрө турган инсандар ушу окуучулар, силердиңер да, силердин башталат бардыгычы. Биздин жана эжеке айтып кетип аттык го, биздин максат эмне себептен ушу билимге, именно билимге басым кылып атабыз. Неге окуучулардан депчи. Бизде багы өйдөдөн баштасак, түйүнөн өз бошон жетишпестик болуп келе берет экен да. Качан түйүнөн биз киришсек, уже өйдөз өзү менен токтоп калат. Буюрса ылдыйкы келген келечек жаш муундар, жакшы билимдүү инсандар болсо, жакшы ыймандуу жигиттер болсо, Кудай кааласа шаарыбыз өнүгөт деген максат менен кетип атабыз да. Андан алдан сырткары биздин программада 9-10, 11 класс деген болчу да, эмне себептен депчи. Себеби кээрлер айтып калып атат да, эмнеге 5-класс, 4-6 класстар кошпойсуңар депчи. 9, 10, 11 дегендер булар окууну бүтөт дагы кетишет да. Ошондо буларга уштап кичине болсо жардам болуп калсын деген ойдо да. Ошолоруна кайта 3 жылга үлгүрүп калайлы деп. Ошол окуучулар, силерден сураныч, жакшылап аракет кылайлы барыбыз, а? Өзгөчө ошондогу 11-10, 9 класстагы жигиттер, силер биздин келечекте шаарыбызды оңдой турган эр азамат жигиттер болосуңар. Бардыгы өзүңөрдүн колуңарда. Өзүбүз аракет кылбасак, бизге бирөө келип жардам берип кетпейт. Макулбу жигиттер? Сөз беребизби? Аракет кылабыз, барыбыз. Азыр бул жеңүүчүлөрдүкүн уруксат боло беребизби? Эжеке өзүңүз бересиз, а? Ташкөмүр шаарындагы садака биримдиги коомдун фондусунун мүчөлөрү, сиздерге рахмат. Биздин мектептин атынан 27 окуучу катышып, ошонун ичинен 3 окуучу алдыңкы орунду алды. Аларга атайын грамота, акчалай сыйлык атайын даярдап келишкен экен. Ал эми 10 окуучуну айтып коеюн. Алар бул биринчи жолу болгондуктан 200 сөздөн 321 сөзгө чейин
бизде эми орус класс смешанный болгон үчүн 1-8, 12 мектепте миң сөздү күнүмдүк турмушта колдонгон миң сөздү алганбыз дагы аны кыргыз тилине анан англис тилине которуш керек болчу. Азыркы мына жерде 10 окуучу: Жакыпбекова, Масырова, Суванова, Жанышбекова, Жылдызбекова, Исамединова, Жандаралиева, Асанова, Токтоназарова, Акматбекова жалаң кыздар 201 сөздөн 321 сөзгө чейин орус тилиндеги сөздү англис тилине которгон, астыңкы 10дукка кирди да. Бирок эми булар жөн эле стимул болсун. Азыртан даярдансаңар, экинчи этапта же болбосо кийинки жылы место аласыңар деген ойдомун. Ал эми 3-чү место 10 класстын окуучусу Наралиева Минура 500 сом акчасы аса грамота менен сыйлады. Экинчи орунду Анарбекова Айдана 415 сөздү англис тилине которуп 1000 сом сыйлыгы менен алга грамота менен сыйлады. Ал эми мектеп ичинде эң 1000 сөздүн ичинен 439 сөздү англис тилинде которгон 9-Б класстын окуучусу Сайфединова Алина алга грамота 1,5 миң акча менен сыйланат. Дагы бир жолу рахмат айтам. Дагы окуучуларга да айткым келет. Бир эле кыргыз тили эмес, орус тили, чет тилин жакшылап неме кылсаңар көп ийгиликке жетишесиңер. Бул деле силерге стимул, чет жакка эмес, өзүңөр үчүн дагы окушуңар керек. Ошо менен биргеликте Садака биримдиги коомдук фондуна да ийгилик, бир эле тил эмес, башка окуу борборлорун дагы ачып, жаштардын келечегине салым кошот деген ойдомун. Башталышы болбосун, чектөө болбосун, дайыма ушинтип биздин мектепти колдоп, коштоп жүрө берсин. Рахмат айтып кол чабып коелу.